Жаз келсин мына ишти кылам, мына сезонду бүтүрөйүн, же тойду өткөрөйүн, андан кийин бекем ибадатка кирем. Баамдаттан баштайм деген адам ушинтип узарып жүрөт. Анткени баамдат уктап калат. Бирөөнүн акысын жеп жүргөн болушу мүмкүн, бирөөнү капа кылган болушу мүмкүн, зулум кылган болушу мүмкүн. Кийин билем сенам кичинекейиңде кантип чоңойгонуңду айткан да, ортогачы. Элдин ортосундачы. Мурун мошенник болуп калган эле, азыр алданып койбойм деп ошентип териштирсе болот. Намазды буйруса окуймун, кийин окуймун, эртең баштайм деп эле калып кетип атат. Кантип баштасам болот деген суроо. Бул көпчүлүктөгү бир көйгөйлөр болсо керек өз негизичи. Негизинен биринчи Курандагы аят менен баштасак, "Иза азамта шай'ан фатаваккал ала Аллах" деп Алла айтқан. Эгер бир нерсени кылам деп чечим чыгарган болсоң, анда Алла Таалага тобокел кыл. Ушул жерде шир баштаганга буйруйт да. Анткени көбүнчө баягы намаз ортодо үзгүлтүккө учурап туруп, окубай калды да, анан кайра баштайм дегенде баамдаттан баштайм деген эң чоң адашканды калчы. Баамдаттан баштайм деген адам ушинтип узарып жүрөт. Анткени баамдат уктап калат. Же бир ушундай себептер менен калып кетет. Качан баштайм десе, азыр башташ керек. Мисалы, асырга келгенде ыйман ойгонуп кетти, бир намазды окуйнчу деди, асырдан башташ керек алчы. Анан дагы бир нерсе бар, жуунуп таранып алып баштайм деген да туура эмес алчы. Шыр башташ керек. Кудайга шүгүр, эминдай өзүңүзгө жакпаган кирирак болсоңуз деле ал намаз кабыл болуна берет алчы. Сөзсүз намаз башташ үчүн гусул алып, жуунуп, баамдатты күтүш шарт эмес, шыр башташ керек. Ошол эле сыяктуу намаздан сырткары деле эмне иштер болсо, жакшылык иштер шайтан ошонун үстүндө отурган болот да, шыр баштап кете бериш керек. Мисалы, мына пландарды бүтүрөйүн, анан кийин баштайм. Мына иштерди кылайын, раза кыш келсин, китеп окуп баштаймын. Жаз келсин, мына ишти кылам, мына сезонду бүтүрөйүн, же тойду өткөрөйүн, андан кийин бекем ибадатка кирем деген сөз бул шайтандын приказы. Ага ынанган адам ошо шайтанга ынанган болуп эсептелинет да. Шайтан өзү айткан: "Ла aqudanнaka ala siratakal mustaqim" деген. Мен сени туура жолдун үстүндө отуралам деген. Туура эмес жолдун үстүндө отурбайт. Мисалы, динде көп деле бир важный болбогон нерселер, же динге кошулган бидат иштер, же туура эмес нерселерди тоскоолдук жок кылына берет да. Туура нерселердин үстүндө шайтан отуруп алат. Ошондуктан бир жакшылык ишти кылынды, шыр башташ керек. Бул биздин шариатта буйрулган нерсе. Андан кийинки көп күнөө кылган адам Аллахтын кечиримине татыктуу. Мурда айнып эле жүргөн, эми эле элге баян айтып калган адамдар бар дейт. Айрыкча баягы усуроо эме болсо керек. Мурун бирөөнүн акысын жеп жүргөн болушу мүмкүн, бирөөнү капа кылган болушу мүмкүн, зулум кылган болушу мүмкүн. Кийин 3 күнгө, 40 күнгө чыкты дагы, мисалы, баян кылып жүрөт да. Анан аны көрө албастан кээ биркилер үчүн мына эми келип эле адам болуп калды муруксун. Мындай деп историяны териштиргенге болбойт. Наоборот, сүйүнүш керек да. Мисалы, туура инсаф көзү менен караганда, мурун ичет эле, мурун сөгүнөт эле, мурун зулум кылат эле. Азыр мешитке келип алып баян айтты. Сүйүнүш керек да, наоборот, туура. Биз мына шайтан тараптан эмеспиз да. Айныгансың, дакансың, айны делинбеш керек да. Я Кудайга шүгүр оң болуп калыптыр. Жер сүзүп жүрөт эле, зато мынтип деп эркелетип коюш керек, наоборот, ырайым кылыш керек да. Мурун мындай элең, азыр эле оң болуп калыпсың дегенде бул шайтандын эле сөзү да алчы. Деп коюш керек. Мейли, мурунку историясында өтө көңүлдү капаган болушу мүмкүн. Азыр чут эле жанатка кирейин деп калдыбы, жакпаса деле сүйүнүп коет. Алхамдулилlah, мурун Кудай эмес го, зато тозоктон кутулуп атат экен деген нерсе менен. Баа бир устаздардан бирөөсү айткан болчу. Эме ушинтип баян кылып отурса, бир кишилерден да баягы бул ушундай адамдар бар го. Билем сенам кичинекейиңде кантип чоңойгонуңду айткан да, ортогачы. Элдин ортосундачы. Анан деп баштаган экен, эптеп ол жерде ситуациядан чыгып, анан айтты: "Эмне болду саба" деп жеке турганда айтсак, "Убагында сен сигарет чегип жүргөнсүң, палан жерде көргөнмүн" депчи. Баягы баянда ушул ичкендер, сигарет чеккендер жөнүндө туура эмес экенин айтып аткан. Анан айтты: "Ооба, мен керек болсо мурун чексем, азыр тооба кылгам" депчи. Чекпей койгом азырчы. Та ибн Адам камалла замбала. Күнөөлөргө тооба кылган адам ошо күнөөнү кылбагандай деген, таптаза деген пайгамбарыбызчы. Азыр мен таптазамынчы. А сизчи, сиз дагы эми ичип жүрөсүз го депчи. Дагы эми чегесиз депчи. Сиз дагы эгер тооба кылсаңыз, сизге деле эч ким териштире албайт деп. Чынында өзүнө караганда адамдын эски историясын, катасын териштирген биздин милдетке кирбейт. Качан териштирсе болот? Кыз бериш керек болуп калган болмосо,
Азыр берсең күйүп калбаш керек да. Бул убагында мындай жүрүп калган, проблема болуп калбай, бул бир. Экинчиси бир иш башташ керек болуп калса да, сооданы бирге кылып акча ишин бериш керек болсо, мурун мошенник болуп калган эле, азыр алданып койбойм деп ошентип териштирсе болот. А бирок катардагы эле адамдар деле мисалы жүрсө, анын эскисин териштирип эле бул начар болгон дегени бул мындай көрө албастыкка жатат го дейм. Кандай дейсиздер, туурабы? Ошондуктан пайгамбарыбыз өзү негизи айткан хадистеринде айткан ла таджассасу деген, бири-бириңерди аңдыбагыла деген, бири-бириңер аркаңан чукунбагыла деген да. Иншалла сүйүнүшүбүз керек да. Зато мурункуга караганда жакшы депчи.